эң чоң эреже бул конституция, жанагындай жалпы элге конституция, бул биздин шариятыбыз, бул дин. Анан ошонун ичинде элдер өзүнүн мурдагы салты менен кошуп, жана динге ылайыктап, динди колдонсо, бул салт болуп калат, элдердин салты. Анан ошо же дин менен жашаш керек, же да айырылып калган салт менен жашаш керек. Ошол эме болот. Анан эгерде салт айттык, жанагындай салт эгерде динге туура келбесе, анда адамдар күнөөкөр болот. Анда алардын жашоонда чоң мындай туура эмес нерселер пайда болушу мүмкүн да. Анан мисалы 100 жыл жашап атса, 200 жыл жашап атса, ойлобош керек. Мына туура жашап аткан үчүн биз жакшы жүрөбүз. Жок. 100 жыл, 200 жылдан кийин деле аябай өнүгүп аткандар деле бир күнү жок болуп кетиши мүмкүн да. Мисалы мына Кытайда азыр экономикасы өсүп кетсе, биз ойлобош керек, булар сонун эреже менен жашап аткан. Жок. Булар да жанагындай итти да жеп атат, мышыгын да жеп атат, чычканын да жеп атат, крысаны да жеп атат. Бүт жердин үстүндө жүргүнөп жүргөндө ал эмес, адамдын баласын да жеп атат да. Ошон үчүн жанагындай мында биз ким өнүгүп баратса эле, бунун жашоо, бунун конституциясы туура деп айтыш такыр туура эмес. Мисалы Америка эң өнүккөн мамлекет. Анан биз ойлойбуз да, бунун конституциясы эң жакшы. Жок. Буларда эркек үйлөнүү деген уруксаат, аял аялга үйлөнүү деген уруксаат, ал эмес адам итке үйлөнсө да уруксаат да. Адам итине эме жазып койсо, мүлкүн берип койсо, мүлкүн, мурас. Уруксат өтө бул ушундай нерсе да. Ошон үчүн кээ бир жанагындай өтө өнүккөн нерседе да жапайы нерсе болушу мүмкүн.